Врачтар кызыңыздын 1,5 сааттык өмүрү калды. Даярдана бериң, тууган уруңузду чакырып дешип. 1 жыл мурун Айтунук Мамыразакова бөйрөгү ооруп диализ алууга мажбур болуп калган. Ошондун тартанын үй бүлөсү кызын сактап калуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү издеп баштаган. Жакындары аны дарылатуу үчүн Туркияга алып барууну да пландайт. Бирок документтердеги көйгөйлөрдөн улам бул сапар ишке ашпай калат. Үмүтүн үзбөгөн ата-эне ошол күндөрү Ошмунун медициналык клиникасында бөйрөк трансплантациясы ийгиликтүү жасалып жатканын угуп, бул жакка кайрылышкан. Катуу ошо пневмония болуп, ыстымалап ошо реанимацияга түшүп калды. Инфекционныйда 1 айдай жатты. Ал жерде жатып, анан реанимацияга түшүп, врачтар кызыңыздын 1,5 сааттык өмүрү калды. Даярдана бериң, тууган уруңузду чакырып дешип. Анан ошо реанимациядан чыгып кетти кызым. Анан ушу Бексултанды угуп, больницадан чыгарып алып эле туура анан бул жакка алып келдик. Алып келип, анан бул жерде 40 күн жатып, Бексултан өзү восстановить кылып алды кызымы жакшы кылып. Айтунукка анын агасы донор болуп, бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Учурда бейтаптын абалы туруктуу. Ал дарыгерлердин көзөмөлүндө дарылануусун улантып, акырындап кадимки жашоосуна кайтып келе баштады. Ошончо персонал, ишенсеңиз, бул жерде мен 20 күн уктабадым. Болгоздун айыначы. 20 күн күнү түнү карайбыз. 20 күн медсестра уктабайт. 20 күн лаборатория кетпейт. Айтунуктун учурунда ушундай болуп калды. Булар эмеге Турцияга барабыз деп акча чогултуп башташты. Андан кийин ошол учурда менеджерлердин сөзүнө ишенип, медтуризмдинчи булар убакыт коротуп коюшту. Мен айтарым, азыркы биздин Айтунуктун учуруна окшоп убакыт коротпоңуздар. Менеджерлердин айткан сөздөрүнө ишенбеңиздер, чынын айткандачы. Алар сиздерге ал жакта болгон татаалдашуулардын результатын айтпайт. Алар жакшы нерсени айтат. Бизде бардыгы ачык, биз эч нерсе бекитпейбиз. Пациентке айтарым, ишенбеңиздер алардын сөзүнө. Эгерде пересадка керек болсо, бирөөнүн сөзүнө ишенбей, прямо бизге келиңиздер. Айтунукка жасалган операция Ошмунун медициналык клиникасында ийгиликтүү жүргүзүлгөн трансплантациялардын бири. Ушул жылдын июнь айында Борбордо жалпысынан 3 бейтаптын бөйрөгү алмаштырылды. Алардын бири Ысык көлдөн келген 17 жаштагы Асема Карасартова. Дарыгерлердин айтымында бөйрөгүндөгү белоктун деңгээлинин жогорулашы анын саламаттыгына олуттуу коркунуч жаратып, трансплантация жасоо зарылдыгы жаралган. Не болуп кетет, түрүп калам беле деген, өлүп калам дегенчи ойлор келди. Анан кийин уже жакшы болот деген ойлор башталды. Азыр операция болгондон кийин азыр деген жакшы болуп калдым өзүм. Жакшымын, өзүм жакшы сезип атам. Азыр деген кубанычтамын. Бутка туруп жакшы болуп кеткениме. Кудай буйрса ата-энемдердин ыңдайында жыргап жашап жүрө берейин. Ошмунун клиникасына аябагандай чоң ыраазычылык билдиребиз. Потому что мындай бизде деген Кыргызстанда ушундай операция жасалып атканы биздин мамлекетибиз үчүн, мындай кыргыз жарандары үчүн дагы бул эң чоң сыймык, эң чоң жетишкендик деп эсептейм. Ошондой эле бул жактагы медсестраларга дагы, бул жактагы врачтарга дагы абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында төштүк аймак боюнча алгачкы бөйрөк алмаштыруу операциясы 2025 жылы ийгиликтүү жасалган. Андан бери 1 жыл ичинде 8 бөйрөк жана 3 боор трансплантациясы жүргүзүлдү.